Кыргыз-тажик чек арасына жакын жерде кайрадан ок атылды. 6 август күнү кечки саат 18:30 чамасында Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Көкташ айылында 65 жаштагы тургун өзүнүн үлүш тилкесинде иштеп жүргөн жеринде Тажикстан тараптан белгисиз адам ок атуучу курал менен ок чыгарган. Кыргыз жарандын оң желкесине жана оң жак жамбашынын үстүнө ок тийип, Баткен облустук биргелешкен ооруканасына жаткырылган. Учурда облустук милиция калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Буга чейин 6 август күнү таңкы саат 5:30 чамасында Баткен районунун Эки Таш жерлегинде да Тажикстан тараптан белгисиз адамдар мергенчилик куралдан кыргыз чек арачылары тарапка ок чыгарышкан. Анда чек ара отрядынын аскер кызматкерине ок тийип, облустук биргелешкен ооруканага жеткирилген. Бул фактылар Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинен киши өлтүрүүгө аракет жасоо менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Учурда кыргыз-тажик участкасындагы мамлекеттик чек арада абал туруктуу. Кыргызстанда бир сутка аралыгында COVID-19 илдетинен 4 адам каза тапты. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнур Ахматова бүгүнкү брифингде билдиргендей, кайтыш болгондордун бири Ош облусунда, экинчиси Жалал Абад облусунда, бирөө Талас облусунда, төртүнчүсү Нарын аймагында катталды. Өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери каза болгондор 1451ге жетти. Акыркы күндөрү расмий маалыматка караганда пандемия күчөгөн июль айынан бери бир күн аралыгында вирустан каза болгондор азайды. Бирок бир сутка ичинде COVID-19 лабораториялык жол менен расмий аныкталган учурлар азая элек. 7 августка карата маалымат боюнча коронавирус 503 кишиден жаңы табылды. Алардын 125и Бишкекте, Ысык-Көл облусунда 81, Ош облусунда 74, Жалал Абад облусунда 53, Ош шаарында 51, Баткен облусунда 47, Нарын облусунда 35, Чүй облусунда 28, Нарын облусунда 9 кишиден вирус тастыкталды. Марттан бери коронавирус расмий аныкталгандар 39.162ге жетти. Анын 30.764-ü айыкты. Бүгүндөн тарта Кыргызстан, Түркия жана Бириккен Араб Эмирлиги менен туруктуу каттамдарды калыбына келтирет. Бул тууралуу Транспорт жана Жолдор министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Үч өлкөнүн авиация департаменттери тийиштүү макулдашууга жетишкендиги белгиленди. Бишкек шаарындагы 100 орундуу жаңы жугуштуу оорулар ооруканасы куруу иштери бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Республикалык ыкчам штаб билдирди. Азыркы учурда 1, 2 жана 3 блоктордун пайдубалы толук бүтүп, 1 жана 2 блоктордо кайра шагыл кум аралашмасы менен толтуруу иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле 4 блоктун пайдубалын бетондоо иштери 60% аяктады. Андан сырткары дубалдардын темир конструкциясы жана чатыр даярдалууда. Учурда объектте тиешелүү техника тартылып, жана 50 жумушчу иштеп жатат деп айтылат маалыматта.